Электр кубатына жаңы тариф сунушталууда. Ал эл үчүн бирдей баада 1 киловатт сааты 1,9 сом болот. Министрлер кабинети иштеп чыккан Кыргыз Республикасынын 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтомунун долбоору өкмөттүн сайтына коюлду. Документке экинчи варианты ылайыктуу деп айтылган. Эске салсак, учурда калк үчүн 1 киловатт саат электр кубаты 77 тыйынды түзөт. Ал эми кымбаттагандан кийин 2,16 сом болуп калмакчы. Калк үчүн бийик тоолуу аймакта жана татаал шарттагы жерлерде жашагандар үчүн 700 киловатт сааттык лимитти алып салып, бирдиктүү 1 сом 100,9 тыйындык тарифти киргизүү сунушталууда. Ал эми калгандар үчүн электр кубатын колдонуу нормасы алып салынат. Мында тариф 1 киловатт саатка 1,9 сомду түзөт. Күз-кыш мезгилинде 1000 киловатт сааттан ашып кетсе 2,52 сом болмокчу. Бүгүнкү күндө биз сунуштап аткан тарифтердин көлөмү жалпы элге 1 сом 9 тыйын. Бул өткөн баягы 77 тыйындан 32 тыйынга өйдөрөк болуп атат. Адан тышкары мурда чектөөлөр 700 киловатт болчу. Мисалы, бүгүнкү күндө кышкы периоддо чектөөлөр 1000 киловаттан ашса 2 сом 52 тыйын болот. Бирок биздин президентибиз бийик тоолуу аймактарга сөзүн берген, нарынга барган иш сапарында сөзүн берген, ушу чектөөлөрдү алып салабыз деп, бийик тоолуу региондор бүгүнкү күндө 1 сом 9 тыйындан чектөөсүз круглогодично электр энергия алганга мүмкүнчүлүгү бар.